Кызыма Даткайым деген ысым ыйгардык. Уулум апасым бөбөгүнөн кызганып жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калаков кызына Даткайым деген ысым ыйгарды. Ырчы бүгүн 26-июлда кызын төрөтканадан үйүнө чыгарып келди. Жубайым менен кызымды үйгө чыгарып келүү үчүн ата-энем келинчегимдин төркүнү бир туугандарым барышты. Андан тышкары досторум дагы келишти. Үйгө келгенден бери уулум апасын кызганып, бөбөгүн колунан тартып, апасына жармашып жатат. Балама 1 жаш 9 ай болду дейт ал. Ырчынын жубайы 22-июлда Борбордогу төрөтканалардын биринде көз жарган. 2016-жылдын 8-июлда Айпери аттуу сулуу менен баш кошуп, 2017-жылы уулду болушкан. Маалымат булагы Супер KG. Кеңеш тобу. Жашоодо ийгиликке жетсең түшүргүсү келгендер бар. Чыгармачыл түгөйлөр Мүзүр Мамбетов менен Гүлмира Шарипова күйөрмандарына жаңы ырларын тартуулоого даярданып жатышкан чагы. Чогуу ырдаган жубайлардан түзүлгөн кеңеш тобу репертуарын жаңыртмакчы. Жашоодо ийгиликке жетсең түшүргүсү келгендер бар. Кыйналсаң таба алагысы келгендер бар. Баарыбыз ийгиликтерге, жакшылыктарга бирге жетели. Жакында жаңы ырларыбызды сиздер үчүн тартуулайбыз күйөрмандар деп билдиришти ырчы жубайлар. Белгилей кетсек, кеңеш тобу Сирень гүлү, Кызыл гүл, Ак жамгыр деген ырлары менен элге кеңири белгилүү. Маалымат булагы Заман KG.